Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен көпчүлүк жаңылар берчү суроого жооп берип кетели. Мен көпчүлүк адамды сунуш кылдым. Айтып атам, бирок эч ким катталбай атат, колуман келбей атат, эч катталбай атам. Өзүмө ишеним түшүп кетти. Мен өзүмө ишеним күчөш үчүн мага бир адам жазып бериңизчи, сураңызчы деп жазышат. Ошолорго жооп берип кетели. Анан көбүнчө ал адамдарды сурап келсек, канча болду иштегиңизге, кантип иштеп атасыз, кантип сунуш кылтасыз десек, көпчүлүк учурда эки себептин бирөөсү болот. Азыраак убакыт болду иштегенине. Биринчи себеп, экинчи себеп көпчүлүк учурда күнүнө бир 4-5 адамга гана сунуш кылат. Интернеттен же бир 10-15ке сунуш кылат. А чынында 20, 30, 50 адамга сунуш жөнөтүш керек. Жана сунуш жөнөткөндө өзүнүн подходдору бар. Тупой спам, не тупой спам деген бар. Тупой спам дегенибиз бул кандай? Баарын узун текст жөнөтүп коюп, бул деген кандай? Мен сага азыр ушул бизнес жөнүндө айтып берем. Мына бул бизнес мындай, антигиндей, мондай, анан мынтип жазасың, анан мынтип иштейсиң, анан мынтип акча табасың, анан мынтип четиркөө саякат басасың деген сөздөр болот. Бул тупой спам. Бул кандай? Сен кимсиң, бар адамсыңбы, адам эмессиңби, кызсыңбы, жигитсиңби, мага барбир, сен менен таанышпайм, мен сүйлөшпөйм, бирок мен сага сразу бизнес жөнүндө айтып берем. Көбүнчө ушундай жол менен иштегендер. Тупой спам кээ бир учурларда иштейт, кээ бир учурларда иштебейт. Ал иштеш үчүн күнүнө билбейм 100-200 адамга сунуш жөнөтүш керек. Бул тупой спам менен иштегендер болот. Биринчи себеп ошол болот. Экинчиси не тупой спам. Не тупой спам дегенибиз бул баш менен иштеп, кичине адамдар менен сүйлөшүп, таанышып, кичине мамиле пайда кылып, анан мамиле анан кийин бир суроо берсем болобу деп сунуш кылуу. Бул боюнча биз өзүбүздүн видеолорубузда айтып кеткенбиз. Биздин командабыз үчүн атайын видеолор бар. Кандай сунуштарды жөнөтөбү, көрүп жүрөсүз. Facebook'та иштөө деген мисалы үчүн группабыз бар. Ошону көрүп чыгыңыз. Одноклассникте иштөө боюнча мен сунуштарды айткам, 3 вариант сунуш кылуу. Facebook'та иштөө боюнча мен эсиңизде болсо бир суроо берсем болобу деп туруп биз суроо беребиз, интернет дүкөнгө байланыштуу. Ошол суроодо бересиз. Бирок ага чейин сиз сүйлөшөсүз. Кайсы тармакта иштейсиз, эмне иш кыласыз? Ошол видеолордо бүт айтып кеткен. Кичине сүйлөшүңүз деп, Сүйлөшкөндөн кийин кичине комплименттерди айтыңыз. Бул боюнча биз атайын сатуу баскычтары же сатуу сабактары группа түзгөндөр үчүн деген видео бар. Ошондо көрүп чыгыңыз, наставнигиңизден алып. Сиз эмне үйрөнүп атасыз да? Эмне үйрөнүп атасыз? Көпчүлүк нерсени билбейсиз. Адам менен мамиле түзүштү билбейсиз. Адамдын кичине сизге болгон ишенимин пайда кылышты билбейсиз. Сизге ишеним пайда болмоюнча сиз сунуш кылсаңыз, анда эмне болот? Бул элестетиңиз. Сиз көчөдө кетип атасыз, бирөө эле кармап алып эле, "Эй, суу ичесиңби, ичпейсиңби? Давай биздин дүкөнгө кел, биздин дүкөндө суулар бар, ушундай бар, соктор бар, тигиндей бар. А баса биз тишиңди да жасап беребиз, мына тишиңди биз сонун жасайбыз." Десеңиз, сиз билбейсиз ал тиш кандай жасайт, сизди жакшы жасайбы, жасабайбы, ден соолук мисалы үчүн билбейсиз. Ал адамга ишенип ишенбейсиз, анан кийин барбашыңыз мүмкүн. Ал эми ал дүкөн мисалы үчүн айталы кандай бир дегустация. Мисалы үчүн кече биз мына Балиде жүргөндө бизде кофе ичирди. Келиңиз дегустация деп ичиришти. Ичиргенден кийин биз ал кофени алуу оңой болуп калды. Бизде көпчүлүк адамдар кофени ала башташты. Кофенин сүйөрмандары ала башташты. Ал эми элестетиңиз, ичирбей эле, "Могу кофе жаман, сонда могу мындай да, тигиндей деп сүйлөй баштаса эмне болот?" Ишенбейт, Демек ишеним пайда кылыш керек. Сиз өзүңүзгө бир аз ишеним жаратышыңыз керек. Сиз мындай адамсыз, нормалдуу адамсыз, сиз дагы ага ошондо ушундайсыз. Кичине өзүңүз жөнүндө айтып берип, бир аз ал жөнүндө сурап, билип, ал боюнча атайын видеолорду биз үйрөткөнбүз. Ошону жасаңыз, ошондо натыйжа көбүрөөк болот. Биринчиден. Экинчиден, албетте статистика болот, албетте канчада гана адамдар жок дейт. Бул нормалдуу көрүнүш, муну сиз билесиз. Эми кийинки суроого жооп берип кетели, бул мен артыман адам жазып бериңиз. Элестетиңиз, сиз жаңы келип атасыз, мага кызыктыңыз, мен сизди кызыктырдым, анан мен айтам, мен сени бирөөгө жазам. Анын тажрыйбасы барбы, жокпу? Жок. Бир нерсе үйрөтүп алат? Жок. Бирок мен сени ага жазып коем. Жаздык. Сиздин мамилеңиз кандай болот? Сиз мен бирөөгө жазып берип кой дейт. Эми элестетиңиз, сиз өзүңүздү жетелей албай аткандан кийин, адам каттай албай аткандан кийин, сиз өзүңүз ишти жакшы жасай албай аткандан кийин, биз сиздин артыңыздан адамды каттап берсек кандай болот? Ошону элестетип көрүңүзчү. Сиз өзүңүздү жетелей албайсыз, аны кантип жетелейсиз? Биринчи жооп. Экинчи жооп, сиз азыр өзүңүздү жетелей албай атсаңыз, өзүңүз жасай албай аткандан кийин, ал менен сиз эмнени сүйлөшөсүз? Кантип үйрөтөсүз аны кантип жетелейсиз? Бул белгисиз, Эмне үчүн сиз өзүңүз адам катташты үйрөнө электе биз сизге жазып алышыбыз керек. Адамдарды бирөөнүн артынан жазып берген учурлар болот. Көп эле болот. Андай жазып беребиз. Бирок билесизби, кимдерге көбүрөөк жазабыз? Мен жеке өзүм кимдерге көбүрөөк жазам? Көбүрөөк аракет кылып, тым адамдарды каттап, адамдар менен жакшы сүйлөшүп, адамдарды кызыктыра билип, адамдарды кызыктырып, үйрөтө билген адамдарга көбүрөөк жазам. Эмнеге? Эмнеге дегенде, ал адамдар эртең жазып берсек, аны гарантия жетелейт. Алдан сүйлөшүштөн уялбайт, тартынбайт, чалып сүйлөшүп таанышат. Көрдүңүз. Ошол себептен сиздин артыңыздан жазып бергиче, сиз алгач адамдар менен сүйлөшүштү үйрөнүңүзчү. Көптөгөн адамдардан жоктугуңузчу, ошол мектепти өтүңүзчү. Элестетиңиз, сиз машина айдашты билбейсиз, бирок сиз сурап атасыз. Пожалуйста, мен машина айдашты билбей атам, айдай албай атам. Мага, пожалуйста, өзүмө ишениш үчүн Lexus'ду бергилечи, мен Тикодо мингим келбей атат. Мен Тикодо минсем өзүмдү кызыктай сезип атам, мен өзүмө ишенбей атам деген нерсени айтып атасыз да. Ошол сезим менен анан сиз Lexus'ка отурсам мен өзүмө ишенем, мен блатной сезем, анан сонун айдайм деген айтып атасыз.
Жоқ, біз сіздің артыңыздан адам жазып берсек, сіз еш уақытта өзіңізге ишеніміңіз көбейбейді. Тескерісінше сіздің ишеніміңіз түшіп кетеді. Неге? Неге дегенде, сіз қатташты білбей атасыз. Эми бияқта жетелеш деген мойныңызға илинде. Жетелеш керек, үйретіш керек. Не үйретем? Точно қолыман келбейді екен деп, бұл бизнес таштап қойышыңыз мүмкін. Ошол себептен біз жазып берсек, тескерісінше сіздің бизнесіңізді өлтірген болабыз. Азырынча сіз ошол үйрөнүү убагыңыз. Эгерде сиздин группаңызда көп адам болсо, оборот болуп атса, анан өсө албай атсаңыз, ал башка иш. Анда ошондой жазып берсек болот. Анда ошол адам тезирээк өссүн, ал ишти жасай алат, бирок убакыттан кичине кыйналып атат, убакыт чыдай албай атат деп кошуп берсек болот. Тезирээк өссүн десек болот. Ошондой адамдарга каттап берсек болот. Ал эми сиз бир да адам каттай албай атсаңыз, жада калса сунушту нормалдуу жөнөтүштү билбесеңиз, жада калса телефондон чалып сүйлөштү билбесеңиз, эмнеге жазып беребиз биз? Машина айдай албаган адамга эмнеге Lexus отургузабыз дегендей көрүнүш. Демек сиз азырынча көпчүлүк машинаны айдай баштагандарга биз көбүнчө айтабыз, Тико же Матистен башта, нижалка сүзсөң дагы, анан тажрыйбалуу алгандан кийин кымбатыраак, жакшыраак машинага отуруп аласың деп көпчүлүк айдоочулар ушуну кеңеш беришет, Сизге да ошондой эле кеңеш бермек элек. Азырынча сиз адамдарыңыз жокпу? Азырынча ошол доорду сүзүрүп алыңыз. Адамдар жок мезгилде өтүш керек. Ошол мезгилде мектеп алыңыз, ошол мезгилде көбүрөөк үйрөнүңүз. Өзүңүзгө жарым жылбы, 8 айбы багыштаңыз ушул бизнеске үйрөнүүгө. Мектеп сабак алатам деп элестетиңиз. Эч убакта сиз азыркы учурда эгерде болбой атса натыйжага карабаңыз, натыйжа болбой атат дебеңиз. Натыйжа болуш үчүн сиз көптөгөн сунуштарды жасаңыз, көптөгөн адамдардан жоктугуңуз. Сабактарда айтылган нерселерди улам-улам, видеолорду улам-улам көрүп, улам-улам жасай бериңиз. Ошондо сизде боло баштайт. Мен деле биринчи буга чейин видеомда айтып кеткем, эсиңизде болсо, адамдарды каттай албай атам деген биринчи бөлүгүндө айткам. Мен дагы көп убакыт каттай албай жүргөм. Албетте ал башка компания болчу, албетте анын продукциясы кымбат болчу. Албетте биздики кыйла арзан, кыйла доступный. Бул жерде иштеш жеп жеңил, салыштырмалуу, албетте. Болгону иш компанияда болбой атат. Ал жерде менде компанияда да болгон, өзүмдө да болгон иштин баары. Бул жерде компанияда иш болбой атат, компания укмуш сонун. Иш сизде болуп атат. Жана сиз ошол жакшыраак сунуш кылышты үйрөнүш үчүн дагы бир сабактардын бири жолугушуу уюштура билүү деген сабакты көрүп чыгыңыз. Ошол жерде сиздин настроеңиз жөнүндө айтылат. Настройдон да болот. Сиздин өзүңүздүн ишенимиңизден да болот. Албетте ишенимди өстүрүү үчүн эч убакта артыңызда адам жазып бербеш керек. Артыңыздан адам жазып берсек ишенимиңиз чөгөт. Эмнеге? Аны жетелешти билбей калдыңыз. Катташты да билбейсиз, эми мойнуңузга жетелеш деген чыкты. Илинде. Аны сиз кыла албайсыз. Мен колуман келбейт окшойт деп таштап коесуз. Ишенимди өстүрүүнүн жолу башка жол. Видеолорду көрүңүз, улам жокторду угуңуз. Чыңалуу. Көптөгөн адамдарда. Анан жок чыдап сынып калбай деген сабактар бар, 5 видео, ошону көрүп чыгыңыз. Анан мен өзүм ишенбейм аттуу видеону көрүңүз. Жолуушууларды уюштуруу видеосун көрүңүз. Сатуу баскычтары сабактарын көрүңүз. Ошондо сиз көп нерсени түшүнүп каласыз. Сиз башкача ой жүгүртүп каласыз. Көпчүлүк адамдарга таасир этишти билип каласыз. Анан кийин колуңуздан келе баштайт. Анан ошондо ишеним көбөйөт. Ишеним колуңуздан келе баштаганда көбөйөт, туурабы? Бирөө келип ме деп берип койгондо ишеним көбөйбөйт. Элестетиңиз, жардам бериштин 2 жолу бар. Бирөөсү балык тап келип, кармап, оозуңузга бышырып салып коюш. Сиз баласы дейли, эми өсүп атасыз. Экинчиси, жүр деп жаныма ээрчитип жүрүп, балык кармаштуу үйрөтүү, сиз өзүңүз кармай алдыңыз. Өзүңүз бышыра ала баштадыңыз, кичине болсо, өзүңүз жей баштадыңыз. Ишеним көбөй баштайбы? Эми кийинки жолу дагы жакшыраак, чоңураак балыктарды кармай баштадыңыз. Ишеним көбөй баштайбы деген суроо. Эми экинчи вариант жок. Сиз балык кармаганды көрбөдүңүз, же көрсөңүз да кыла элексиз. Бирок мен жаман сонун тутутам, сиз даже кичине болсо да балык кармай элексиз. Эч карматпай атам. Сизге даярап келип балыкты берип коюп атам. Ишенимиңиз кайсы учурда күчтүү болот? Даяр берип койгондабы, же өзүңүздүн колуңуздан келе баштагандабы? Өзүңүз жасай баштаганда көбүрөөк ишеним пайда болот. Эгерде сиз мени гана балык тутканым, балык кармаганын көрүп жүрө берсеңиз, бирок сиз бир дагы карматпай койсок, бир дагы балыкты кармай албасаңыз, сиз өзүңүзгө ишенбей жүрө бересиз. Сиз оозуңузга дап-даяр келип сала берсем, сиз эч убакта өзүңүзгө ишенбейсиз. Мен кылган учурда да кыла албай каласыз дагы, мен жокто. Анда мен колуман келбейт окшойт дей баштайсыз. Ишенимиңиз слабый болуп атса, наставник директорлоруңуз менен, лидерлериңиз менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Көптөгөн биздин чогулугушуу ошолорго катышыңыз, ошолорду көрүңүз. Ошондо сиздин ишенимиңиз чөкпөй турат. Болгону бир суроого жооп берип атканда аракет кылыңыз. Мен колуман келбейт окшойт дегенде, мен колуман келбей калсачы деген видеону көрүңүз. Жана мен колуман келбеген, бул убактылуу дегенди гана айтыңыз. Убактылуу, мен үйрөнүп, мен стаж алам, мен тажрыйба алам деген настрой менен жасаңыз. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана коллегалар менен бөлүшүп кетебиз.